Чүйдүн Кызыл Ыйкан айылында унаа кырсык катталды. Паспортубузду алып коюшкан, тамакка акча беришпейт. Бангладештиктер жардам сурайт. Бишкекте катуу шамал үйдүн каптамасын жолуп кетти. Кийинки жылдан тарта айдоочулук күбөлүк алууну каалаган кыргызстандыктардан экзаменде жасалма интеллект алат. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Чүйдүн Кызыл Ыйкан айылында унаа кырсык катталды. Жайыл районунун Кызыл Ыйкан айылында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу бүгүн 26 ноябрда ОКМден кабарлашты. Маалыматка караганда кырсыктын кесепетинен 5 адам жабыркаган. Ал жерге 3 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамдарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бишкекте катуу шамалдан кийин көп кабаттуу үйдүн сырткы каптамасы унааларга зыян келтирген. Бишкектин Токтогул көчөсүндө катуу шамалдын күчү менен көп кабаттуу имараттын сырткы каптамасы кулап түшкөнү белгилүү болду. Көргөндөрдүн айтымында кулаган бөлүк төмөндө токтоп турган бир нече унаага түшкөн. Окуя боюнча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Кийинки жылдан тарта айдоочулук күбөлүк алууну каалаган кыргызстандыктардан экзаменде жасалма интеллект алат. Эми сынактарга адамдар катышпайт. Экзаменге кирген адам компьютер берген суроолорго жооп берет, тапшырмаса өтөт, деди Каныбек Туманбаев. Президенттин иш башкаруучусу ошондой эле кыргызстандыктарды эски айдоочулук күбөлүктү мындан ары түндүк тиркемеси аркылуу алмаштырса болоорун кошумчалады. Бул үчүн тиркемеге сөзсүз 083 формасындагы маалым катты жүктөш керек. Паспортубузду алып коюшкан, тамакка акча беришпейт. Бангладештиктер жардам сурайт. Бишкектеги Бангладеш жарандары кыргыз бийлигинен жардам сурашты. Азаттыкка кайрылган 20дан ашык Бангладештин жарандары соңку учурда убада кылынган айлыгын ала албай, ачка цехтин ичинде жашап жатышканын айтышууда. Ал тапта иш берүүчү чет элдиктердин айткандарын төгүндөп, мигранттар өздөрү иштебей жатканын билдирди. Окуя тууралуу кеңири баяндайбыз. Видео кайрылуу. Бишкекте эмгектенген чет өлкөлүктөрдүн маселеси чечилгени маалымдалды. Бишкектеги тигүү цехтинде эмгектенген чет өлкөлүк жумушчуларга эмгек акылары берилди. Бул тууралуу шаардык милиция кабарлады. Маалымдалгандай, алардын социалдык тармактарда тараган видео кайрылуусу каттуу алынып, текшерүү иштери жүргүзүлөт. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кайрылууда алар айлык акы кечиктирилип жатканы, паспорттарды алынганы, иш берүүчүлөрдүн туура эмес мамилеси тууралуу айтышкан. Текшерүүнүн алкагында окуяга тиешеси бар бардык жарандар аныкталып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Анда тараптар өз ара түшүнүшүүгө жетишкен. Борбор кала милициясы жаңжал толугу менен чечилгенин, алдын ала тергөөнүн жыйынтыгы менен тараптардын аракеттерине укуктук баа берилерин кошумчалады. Орусияда пенсионердин акчасын урдоого шектелип, 20 жаштагы кыргызстандык кыз кармалды. Орусиянын Анапа шаардык ички иштер башкармалыгы Ростов облусунда 20 жаштагы кыргызстандык кызды жана 19 жаштагы Ростов шаарынын тургунун кармады. Алар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары курьерден 6 миллион рубль өлчөмүндө акча алышканы аныкталган. Бул акчалар турак жай сатуудан түшкөн каражаттар болгон. Алдамчылыкка кабылган пенсионер акчаны Анапа шаарында өз эсебинен коопсуз эсепке салуу үчүн чыгарган. Шектүүлөр уурдалган акчаны криптовалютага айлантышкан деп айтылат Орус басылмасынын маалыматында. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 159 беренесинин 4 бөлүгү боюнча кылмыш иши козголду. Шектүүлөр 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Полиция кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоодо. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден
кайрылып жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу топко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Кийинки жылдан баштап Кудайым буйруса экзамендер 5 человеческий фактор кабыл алат. То есть искусственный интеллект өзү кабыл алат деп буйруса. Эми адам менен адам 5 человеческий фактор. Адам менен адам катнашып болбойт эч кандай. Экзаменди тапшырган жараныбыз келет, өзүнүн кабинага отурат, кайсы суроо келет, 5 суроо келет, допустим. Готовый уже компьютерден көрүнөт, ошол суроого жооп берген болсо автоматтык түрдө правалар берилет.